балалдығы банкын қырқып қойыптыр, Эме күйөзі тәті Японды істейді. Мисалы, менің балам Германия тетік еме Сургутта азыр жашып атат 5 баласы менен. Алар міне жаманынан сыртта де, четте жүрі. Қызым болса Малайзияда дейді. Мен жалғыз жашайм мисалы. Мына ушу келінімін емесін посоязын қырқып қойғанда ийладым. Анан жанымда дағы бір еме бар. Тіге 5 балалы. Анында посоязын қырқам домой киіган жоқ дедір. Еме болат қағылайын. Гедей байды өлім şu посояны ар bir балаға 300 сомдан деле сатып қойса болбой. Сен байсың. Senin машинаң бар. Senin телевизорың бар жанағындай жаң шыққан деген закон бар бұл. Сол еменің емелерді үшінтіп сайраса дей. Senin еме күйең Орзияда іштатады. Senin kızın İtalya'da iştatadı. Al İtalya'da iştegеніне боқжап кетіптір бе. Посояны қыртқан жоқ, соның балазады университетте оқиды. Ишенсең, ал жалғыз бой Тайкердің үйінде жасайды. Атасы жоқ. Ушуларды ким чечет, қайсы деп чешті айсығар. Мына балдардың мисалы еші жоқ. İsteydi anam bir kirpişti isteydi. Yapan varıp jarmaşat yer taş çıkargan жерде isteydi. Uşuluk okşuğun köy-köyde ait böyle jас gelinler ayladaydılar. Geçen günü Osman'ıp geldi. Köp bolsa meni uçaktap bararlar. Mına tisimdek süylerde tam. Osman Joldaşbek be. Oşo getkenden keyin eki gelin eki oturar aytadı. Ejem menin posiyam 40 be. Ay canım ne duduk bolup kaldım dedim. Sayrayız mı? Antken posaya almayın, men anca tüyle almayım. Ana bir gün muna balam mağa jaktı. Ötkönde men tedaka barganda jönele barıp kaldım bilen bu balanın süylegen sözü 3 ayak emet görülçü, жүрчү baralçı dedik. Anan çınlığında uşundayda gelgende göğeyde aytmasın. Teti gelinme kekizim özüm gelinim. Usunun posayazı kırıp götürdüğünde sosponduğa varal bir beymalçılıklı savayıpçı dedim. Anan adır aytı, çın aytı, kalp aytı, ben çürüttürüm. Мен 7 балам бар да. Биздин иштеген жумушубуз жок. Күйөөмө көзүнтем. Күйөөм ошо жолго япондорго иштеди. Анан иштегенен 3 ай пособие алганбыз да. Анан мага соцпомоштон келип, сен бизден жашырынып пособие алып атыптырсың. 3 айткын төлөп бересиң деп. 2 айткын төлөтүп алышты да. Кайта обратнабы? Ушундай закон бар. Biz zakonga tayyor atабыз. Өзү канча сом алдыңыз де? Мен 6 балага алам, bir balam чоң балам албайм да, 6 алам. Канча сом? 5600 сом алам да. Манга актарды ошого 2 айдыкан болбой төлөтүп алышты кайра. Шуяга иштеп келди, ана иштеп келген кайра төлөтүп алды дейт. Аны укпак. Ошо өзүбүз деле жашар эметпиз. Үйүбүз да эски көчүп чейин. Az эже сүйлөп. Сүйлөп. Ошо кайра ошо төлөтүп алды да, ошондой закон барбы жокпу? Кайра соцпомошко биз төлөп бердик да. Ана. Ошо биз законго тайып атабыз. Сен жашыруун пособияны жашыруун алып атыптырсың. Деп ошо кайра төлөтүп алды да. Анан ал жерде япондор деген эртең эле бүтөт жумушчу. Бүттү. Анан сен күйөөң деген ошол жерден пенсияга чыгат экен деп атпайбы? Пенсияга чыкканда өмүр бою иштеген жердегилер чыгыш керек да. Ошентип ким айтты конкретно? Пенсияга чыгат. Соцпомошто иштеген Дилбар деген эже. Дилбар деген эже. Сүрүштүрөсүз. Рахмат Садоголой. Мени жооп берейин. Анда мындай кылып жооп берейин. Негизи биз азыр могу апам айткандай соцпомошко муктаж адамдар аябай көп. Туугандар, жаштар особенно. Жакшылап угуп алыңыздар. Бирок мындай болуп атат да. Мындай болуп атат апа. Биз ар бирибиз кичинекей үй бүлөнү ойлонуп атабыз да. Анын башындагы мындай жүрүштү эч ким эске алган жок. Бул кайсыл жүрүш? Айтып келатабыз биз. Спецфонд өзү түптөлгөндө биз бир жолу кедей болуп биз келгенбиз уже эле. Бир көчүп келген инсандар өзү кедей болгон. Мына могу эжем айтты азыр. Үйүмдү кура албай атам. Мындай болуп калды да, бизде ар бир үй бүлө үйүн курган өзүнчө маселе, баласын баккан өзүнчө маселе болуп калды. Токтогул районунда атайын статус, макам бар, особый статус деген. Биз камсыз болушубуз керек.
бийликке дагы талапты коюш керек. Жана ошондой эле өзүбүз да билишибиз керек. Биз ушу кедей болуп келгенбиз бул жака, билишибиз керек. Бүгүн тилекке каршы биз ойлоп атабыз. Мына Абиш атам айтып кетти. Жегениңер, ичкениңер кенелүү болуп калды го, загыра жеп айтасыңар деп. Туура. Бирок ал каяктан келет? Апам айтпады, Германияда тиякта кулда иштеп, туалет тазалап салып атат алчы. Ошонун айынан биз кичине кийинип атабыз, кичине тыңыраак жеп атабыз. А бирок биздин үй бүлөбүздү содержать эткенге бизге мамлекет өөлгө түзүш керек эле да. Же болбосо биздин 33 000 гектарды бериш керек эле. Мына ошону сурай турган инсан жок болуп атпайбы? Сурай турган өз инсан жок болуп атат. Сиз могуну кылып бериңиз, жол мону мынтыш керек. Токтоолдун кенин урдабай наоборот, могу жерге төгүш керек. Бизде мондай социальный муктаж адамдар көп деп айта турган адам өз жок. Өз урдап атсаң эмнени айтат? Ошон үчүн биз тазаланууну сиздерге сунуштап атабыз. Айтканда, талапты коюш керек анан. Кандай болду буяка келчи? Кызыккан адам жок. Ошондуктан бул көрдүңүздөрбү? Бардыгы байланышкан бир туугандар. Мен бул эжемди макул азыр маселесин чечип берейин, эртең интернетке 10 жолу чыгып отуп эжемдикин чечип берип коем. Бирок бул бир адамдык эле. А мындай көйгөй толуп турат, мисалы да. Стройкага иштеп калса делечи, сен күйөөң иштеп атыптыр деп эле пособияң сразу кыркат да. Ошол иши бүткүчөктү 1 ай 2 ай пособия албай каласың да. Анан кийин кайра айыл өкмөттөн справка алып анан кайра тапшырып ушундай да. Анан мындай да, иштебей такыр эле пособия алабыз деп үйдө отура берсекчи, башка жакка мындай иштеп аракет кылыш керек да. Пособияны эле алабыз, пособияны албай калса иштесек, пособия чыкпай калат экен деп отура берсек, балдарыбызды бага албай калат экенбиз. Жана берип аткан пособия деле өзү жарытпайт. Бирок эми жок дегенде тамак ашын, таяк биягын жаап кетет да. Бирок ошону да карабайсыздарбы? Толук кандуу бере албай атат. Ошон үчүн бул жерде азыр жер сураган 1,5 миңдей үй бүлө бар, мисалы Жаңы Жол айыл өкмөтүндө очередке туруп калды. Берде бир кеминде дегенде бир 1000 түтүн барбы? 1000 түтүн бар болуш керек. Эми 300 түтүн очередте турат да, үй биз кантип жаныбызды багабыз деп. Ошон үчүн эми азыр тазалай турган учур келди да. Тазалабасак мындай көйгөйлөр күндөн күнгө көбөйө берет. Мына бүгүн 103.391 адам болсок, 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин мына сиздин балаңыз нак кризиске кептелет. Могу темпте кетсекчи. Жанагы Кытайга карыз болгон, мисалы бөлөк мамлекетке карыз болгон 5 миллиард акча бар, ал 10 миллиардка жетет. Ал албетте жерди алдырабыз да, кенди алдырабыз. Ошон үчүн таза инсандарды алып барсак, анан могу социальный көйгөйлөрдү чекесинен чечебиз. Эми барсам мен жүгүрөм бул нерселерге. Неге жүгүрбөйт экен? Бул болот деген жигит, мына мен бир нерсени айтып берейин. Ресте 1 ай айлык бербей койду да. Ошого кирип суранышыпты да, биз айлык ала албай атабыз да. Бул интернетке кирип атып, министри ресттин начальнигине айлыктарын чечтирип, бирок ресттин начальнигин да алып койду. Жана айткандай, сиздин маселеңизди чечип койсо болот. Начальнигин да алдырып, баягы эле акмактар келет да. Коомду тазалаш керек болуп атат, анан туугандарым. Мына мен айтканым, ар бир үйдө 3төн 4төн мына жаштарда мына ушул жериңер барбы, же тамсалайын десе, жок турабы? Же барбы? Жок да иши трансформацияланган жер. Эми ошону таза адамдарды, ушундай жигиттерди алып келбесеңер, жакында дагы жериңер болбойт. Болбойт жакында дагы. Себеби дегенде меркилер эч иш кылбайт, алар кылбайт. Ушул жигитти шайласаңар, мен артынан кубанып жүрүп болсо дагы ишти кылдыртам да. Себеби дегенде биз жана айтып атпайбы, статусубуз бар, тияктан көчүп чыккан эл дегенчи. Ошонун алкагында байлап, жана Бостектер тиги нар жакта 30 канча миң гектар жер бар, 3 электораттары, Сарытала деген. Ошол жакка суу чыгарып, ошол жактагы жанагы жаштарга жер берип, өзүнчө айылдарды куруп, иштери кылбайт, алана кылбайт. Мен айтты дейсиңер, эртең эле жолугушабыз, 1,5 жылдан кийин деле келип. Ошол эле кейипибизге келет.